Айтымдар боюнча белгилүү аскер башчы Искендер Зулкарнайн түнкү жүрүштөрүнүн биринде аскерлерине жол бою баратканда бутуңарга илешкен нерселерди ала кеткиле деп буйрук берет. Буйрук берилер замат кошоонун ичинде бөлүнүү башталды. Биринчи тайпа өзү кечээ да тынбай жол жүрүп өлөйүн деп калсак, ансыз келгенсип бутубузга илешкендерди да жыйнап жүрөбүзбү эми? Ташбаштар эмнеге кереги тиймегеле деп эч нерсе кылбай кете берди. Экинчи тайпа болсо башчыбыз буйрук берген соң аз болсо да аткарып коелу деп бир нерселерди алган болушту. Үчүнчү бөлүк болсо башчыбыз бул ишти бекеринен буйруган жок. Албетте, мында бир даанышмандык бар деп куржундардын баарын урунган таштар менен толтурду. Таң аткандан кийин караса, таш деп жыйнаган нерселери алтын экен. Ошентип кошуун түндө алтын бар аймактан өткөн эле. Башчынын берген буйругунун себеби ушунда болчу. Андан кийин биринчи тайпа, эмнеге башчынын айткан сөзүнө кулак төшөгөн жокпуз? Мына, эми ушунча байлыктан куру калдык деп катуу бушайман болот. Азыраак топтогон экинчи бөлүгү болсо, биз да көбүрөөк топтосок кана, ата канат деп өкүнүштү. Эң көп алтын жыйнаган үчүнчүсү да керексиз жүктөрүбүздү таштап, анын ордуна да алтын жыйганыбызда гана мындан да көп алтынга ээ болот элек деп өздөрүнөн наалат айтышат. Акыретте да ушундай. Ыйман келтирбегендер эч болбосо биз да мамун болгонубузда гана мына бул тозок отунан кутулуп, бейиш ырахатына ээ болуучуларга кошулуп калат элек. Бул жерде биротоло калып калбай, ат тең деп чексиз өкүнүшөт. Сууп амалдар аз болгон момундар болсо, кайырдуу иштерди мындан да көп кылганыбызда мындан да жакшы, сыяпаттуу нерселерге ээ болот элек деп кейишет. Сооп иштери көп момундар да, макамыбызды мындан да көбүрөөк арттыра турган намаздарды окуп, будан да көп садака ихсандарыбызды бергенибизде деп бушайман болушат.